Дагы катышуучулары, делегаттар барлыгына салам айтам. Сөзүмдүн башында мына уюштуруучуларга дагы чоң терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби азыр карап туруп ошол убакыт өтөт экен, чейрек кылым өтүптүр. Тарыхты көз астыбыздан бир өткөзгөндөй болдум. Себеби мен дагы ошол жаш жигит эле анда келип өзүмө тагдырга да ыраазычылык айтам. Жаратканга дагы ушундай кишилер менен чоң иштешип, бул Кыргызстандагы чоң бир реформанын башында дагы катышып калганга чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Азыр көрүп атабыз, жогоруда да көп өз алдынча башкаруу жөнүндө айтылды. Мындан бери 25 жыл өттү. Мен дагы биртике кийинчерээк ай эле дейинчи 96-жылы келип дагы ушул катышып калганмын. 4-октябрда жаңылышпасам, ушул республикалык өз алдынча башкаруу органдарынын чоң жыйыны болуп, анан ошол жыйындан кийин ошол жыйында ушул ассоциация өз алдынча башкаруу органдарынын ассоциациясы түзүлсүн деген чечим кабыл алынган эле. Ошол келгенде ассоциацияда фондук башталышта дейинчи жалгыз киши болгон, бул Раматов Темир Кудайберген Кошоев ардактуу төрагасы деп койгон элек. Анан ошол ассоциацияга биринчи айлык алган кызматкер болуп, катардагы адис болуп мен келдим эле. Анан ошол келип ассоциациянын айтылгандай сөз болуп калган, бирок аны каттоодон өткөзүп, Юстиция министрлигинен, салык кызматынан, Нацстаткомдон, улуттук статистика комитетинен өткөзүп, кагаздарын жасап келген дагы ушу мен буйруган экен, ошондой жасадык эле да. Азыр карап туруп бир карапындай убакыт өтөт экен, түптөлүп калганда дагы аябай чоң ишимен толкунданып дагы кубанып дагы отурам да. Анан башында түзүлгөндө мен айта кетейин бир-эки сөздү. Көпчүлүк ишенген эмес. Эмне болгон орган ошол 20-марттагы президентибиздин 103-указы менен өз алдынча башкаруу органдары, аткарыш төшкөч орган түзүлсүн деген чечим кабыл алынып, ошондо биринчи областтарда да губернатор деген институт кирилип, жаңы чоң реформалар башталган. Анан апрель айындагы 24 апрелде тагыраак айтканда 187 өкмөттүн токтому менен ушул айыл өкмөттөрү түзүлсүн деген чечим кабыл алынган эле да. Анан кийин кетти, инвентаризация кылалым, эмнебиз калды, аны тактайлык деп, аны менен жүрүп 19 ноябрь 531 өкмөт токтому менен коммуналдык менчик деп берилип, калгандык мектеп, балдар бакчасы, библиотека, стационардык, маданий жана бытовой объектилер берилген болчу. Андан бери өтүп, мына көпчүлүгү күмөн санаган. Бул дагы эле бир компания болот, 1-2 жылда жок болот, ассоциациясы жок болот, келечеги жок дегендер да болгон. Министрликтерде өзүнүн укуктарын жөнүнө берип койгон дегенге да каршы болгон, абдан катуу каршылыктар болгон да. Бирок бүгүн да көрүп атабыз, айыл өкмөтү деп өз алдынча башкаруу органы деп элге сиңди. Бул чоң бир жетишкендик деп айтат элем. Мына 25 жылда бүгүн эл айыл өкмөтү жок дегенди кабыл албай атат деп атам да. Себеби негизги себеп жеринде күнүмдүк өзүнүн кандай гана маселеси болбосун, кандай көйгөйү болбосун, эл келип туруп айыл өкмөтүнө кайрылат. Айыл өкмөтүнө келип айтат, мондай бизде көйгөй болуп атат, мондай маселе болуп атат деп, анан үстүнөн байонго кетет, областка, өкмөткө, депутаттарга кийин кетет да. Ошондуктан күнүмдүк карым катнашта жүргөн бул айыл өкмөт. Ошол мына айыл өкмөттөрдө бүгүнкү майрамдан куттуктап өзгөчөчү. Бул кабыл алынды деп айтсак болот. Анан башындагы мүмкүн ошол мезгилде туура болгондур. Реформа кеткенде дагы президентибиздин указдары менен кеткен жарлыгына. Мыйзамга өзгөртүү киргенче да убакыт өтөт деп, мына Төлөбек Сембулович башында туруп, Абдрахман Мадакимович бөлүмдүн орун басары эле, ошондо 3 эле киши болчу, 4 киши. Раматов Төлөбек Сакенович Момуналиев бар, ал кишини айтып кетем, биз кагаздарды жазып иштегенбиз. Ассоциация болгондон кийин биринчи кызматкер болуп келген, кийин Александр Николаевич Карбинский келген, кийин 97-жылы аттестация бүт республикача өткөзгөндөн кийин Куранбек Дыйханбаев, Куранбек Сапар Дыйханбаев келген, кийин Кубанычбек Садыбеков келди, 4-5 кызматкер болчубуз ошондочу. Анан курултай деп конгрессти түздүк, 98-жылы өткөзүп туруп. Анан ошол указ менен алып келдик да, кийин 99-жылдан баштап анан муну мыйзам жегине келтирелик деп биринчи 4 мыйзамды ошол жерде мына ушул жогоруда аталган кишилер башында туруп баарын чоң иштеп чыкканбыз.
бул жергиликтүү өз алдынча мамлекеттик администрациянын өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам, анда бир эле мыйзам болчу, муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам, өз алдынча башкаруу финансылык экономикалык негиздери жөнүндө мыйзам, анан мына коммуналдык менчик жөнүндө 4 базалык негизги мыйзамдар ошол иштеп чыгып, анан бир 2003-2004 жылдарга толук кандуу мыйзамдаштырылган да. Анан муну дагы айтып коюшубуз керек бүгүнкү күндө. Анан мына ассоциация кийин шаарлар ассоциациясы деп өзүнчө түздүк 2000 жылдарына Болот Жапаров Асанакулов биринчи башында түзгөн. Кийин кайра союз кылып айылдарды түздүк. Бирок бүгүн убакыт көрсөттү, бул өз алдынча башкаруу органдарынын бир биримдеси болуш керек деген уюм түзүп иштеп атат, ийгиликтүүчү. Жогоруда көп нерселер айтылды. Эл аралык коомчулуктар кабыл алды, донорлор жардам берип атат бүгүнкү күнгө чейин. Көп нерселер аткарылып келатат. Эми баары эле жылгап кетти дегенден алыспын, бирок бүт ушул идея менен гана келаткан реформаларга чыгып келатат. Анан акыркы нерселерди айтып кетейин. Оңой эле болгон жок мунун баары темчи. Көп тоскоолдуктар болду, кыйынчылыктар болду. Бүгүн дагы бар тоскоолдуктар. Муну дагы айтып коюшубуз керек көп. Мына акыркы эле мыйзам долбоору киргенде, биринчи окууга келгенде билесиңер. Ушул эле жергиликтүү жамааттын уставы жок болуп калган мыйзамда. Аны да айтыш керек. Мамлекеттик ыйгарым укуктар да жок болуп калган мыйзамда. Ушул ассоциацияда атат бирикме өз алдынча баш бул дагы мыйзамда көрсөтүлгөн, ал да жок болуп калган. Анан экинчи окууга келгенде биз чыктык, болбойт андай. Уставы жок болсо кандай өз алдынча башкарууну айта алабыз? Анан мына бирикме деп туруп, мына Бектурган дагы менин рахмат келип да айтып берип, аягына чейин акыркы кийип атканда дагы жок болуп калган ассоциацияга. Кайра келип туруп келдиңер, келгенден анан кийип, буюрса мына экинчи, үчүнчү окууда көп мындай нерселер кайра кабылга келтирдик да. Жергиликтүү жамааттардын коомдук уюмдарын да кийдик, жаңы түшүнүк кийдик мында дагы. Анан ушинтип көпчүлүк болуп туруп мына талашып келатабыз бүгүнкү чейинчи. Азыр дагы мына дайындоосу боюнча абдан көп талаштар болду. Кереги жок мындай деген болду. Эми анда да жашап көрдүк. Биринчи ушундай эле дайындап келген айыл кеңешти макулдугу менен кийин түш шайлоого кеттик, 2 мөөнөт иштедик. Туурабы 2000 жылдан баштап. Кийин кыйын шайлоого кеттик, 4-чү мөөнөткө чейин аны шайланышты. Азыр эми ачык айкын конкурс менен муниципалдык резерв деген түшүнүк кийип, бул дагы кетип атат да. Муну да көрөлүк дедик эми жашоо ордунда турбай, буюрса кийин кандай иштеп кетет, мүмкүн ушул ийгиликтүү иштеп кетет. Кетпесе кайра дагы өзгөртүүгө силер ошол кийилебиз деген дагы алдыда көп мындай максаттарыбыз көп да иштей турганчы. Мына Бектур менен дагы сүйлөшкөнбүз. Функцияларды разграничить этишибиз керек деп 25 жылдан бери айтабыз. Айына чейин чыгарбайбыз мында. Аябай кыйын маселе оор. Ошондой болсо анда көп маселе бар. Алдыда иштейт десечи, ошон урматтуу эстештер, урматтуу мына идеялаштар деп айтайын силерге. Мен да сөзүмдү кыскартайын. Айтсак самоуправление өз алдынча башкаруу жөнүндө айтса жарым күндүр айтып жүрө беребиз. Мунун 8 саатта лекция да окуп түшкөнбүз убагында. Ошон үчүн мына бул жерде дагы бир өзгөчө айтып кетейин. Эл аралык уюмдарда туруктуу өз алдынча башкаруу салым кошуп келаткан урматтуу доктор Макс Майер 2002 жылы келген. Жолугуп айтып эле өз алдынча башкаруу бүгүн абалы жөнүндө бир китеп жазып берсеңер деп. Ошондо биз бул жерден балдар чогуу жазып бердик эле. 19 жыл болду, 20 жылга кетип атат. Бул киши дагы чоң салым кошуп, миңдеген өз алдынча башкаруу кызматкердин кадрларын даярдап жардам берип келип атат. Биздин тажрыйбаларды көрсөтүп атат. Германия, Баварияга көпчүлүгү барып келип атат, Ушундайга терең карашыбыз керек. Келечек чоң өз алдынча башкаруу. Мен буга ишенип туруп айта аламын. Өтүлдүү болот, анча жага көңүл бөлөбүз керек. Чоң кетсек, максатка жетебиз. Баарыбыздарга мен ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Мына кечээ абдан жакшы жыйын болду. Келечекте көп жакшы ой пикирлер айтылды. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун негизгиси. Мамлекетибиз өсөт, баарыбыз бириксек. Ошого жетчелик дагы, ошонун эң флагман астында болгон биздин өз алдынча башкарууубуз болсун. Баары жол айланса.